Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Маанайыңар жакшыбы? Азаматсыңар балдар. Маанайыңар дайыма ушул күндөй ачык болушун каалайм. Балдар, бүгүн мекен таануу сабагын. Сабактын темасы жапайы жана үй жаныбарлары. Сабактын максаты жаныбарлардын жапайы жана үй жаныбар болуп бөлүнөрү жөнүндө маалымат аласыңар. Таанып билүүңөр, эске сактооңор, ой жүгүртүүңөр калыптанат. Жаныбарларды коргоого, алар үчүн кам көрө билүүгө үйрөнөсүңөр. Балдар, анда жаңы темага көңүл бурабыз. Жаныбарлардын кайда жашаганын эске алуу менен бирге эки топко бөлөбүз. Алар жапайы жана үй жаныбарлары. Балдар, силер кайсы жаныбарлардын сүрөтүн көрүп турасыңар? Аю, карышкыр, түлкү, тыйынчычкан, кирпинин сүрөтүн көрүп турасыңар. Бул жаныбарлар кайда жашашат? Ооба балдар, бул жаныбарлар токойдо, талааларда, адамдардын жардамысыз эле жем табышып, көбөйүшүп, өз алдынча жашашат. Булар кандай жаныбарлар? Ооба балдар, булар жапайы жаныбарлар. Ал эми бул жаныбарлардын аттарын атайлычы балдар. Ат, мышык, кой, уй, ит, чочко. Булар кандай жаныбарлар? Ооба балдар, булар үй жаныбарлары. Эмне үчүн булар үй жаныбарлары деп аталат? Себеби үй жаныбарларын күзүндө, кышында адамдар жылуу, таза, ыңгайлуу сарайларда кошумча жем, чөп берип багышат. Жазында, жайында жайлоолорго алып барып, багып алып келишет. Жаныбарлардын адамдарга кандай пайдасы бар деп ойлойсуңар? Жаныбарлардан адамдар тери, жүн, эт, май, сүт алышат. Териден биз кийип жүргөн өтүктөрдү, кийимдерди тигишет. Жүндөн биз кийип жүргөн кийимдер жасалат. Жана ошондой эле адамдар ат, эшек, төө, топоздорду унаа катары пайдаланышат. Бул жаныбарлар менен адамдар көп жумуштарын бүтүрүшөт. Балдар, силер дагы үйлөрүңөрдө баккан жаныбарларыңар болсо, аларга аяр мамиле жасап, өз маалында жемин, чөбүн берип карашыңар керек. Балдар, жаңы тема силерге түшүнүктүү болдубу? Анда эмесе үйгө тапшырма. Өзүңөр жактырган жаныбарды пластилинден жасайсыңар, ал жөнүндө айтып бересиңер.